Өнөр чандаган адамдарга берилип, эбегейсиз чоң баалуулук катары сыпатталат. Саламатсыздарбы? Эфирде Үмүттө баарлашуу берүүсү. Биздин кезектеги коноктор өзгөчө талант ээлери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актер, ошондой эле учурда киноакадемиянын 1-курсунун студенти Солтобай Кулбаев жана Мукам өңдүү орус филологиясынын студенти Элчибек Жумабек уулу болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Саламатчылык. Алгачкы суроо Солтобай агай сизге. Актер болуп эмгектенип келе жатканыңызга бир топ жыл болду. Ал эми бүгүнкү күндө театр жаатында балдарга тарбия берүүдөсүз. Студенттер менен иштешүү түшүктүү эмеспи? Эми студенттер менен иштешүү албетте кыйыныраак, бирок кызыктуураак да студенттер мененчи. Себеп дегенде студенттерде баягы энергия бар да, энергия, жалын бар, жаштык жалын деген болот. Ошо жалын ушул баягы талантты тартып турат да. Ошон үчүн баягы жаш кезде ишке, кары кезде ашка деп бекерин айтпаса керек. Ошо жаштар менен иштешкенимен өтө өзүм сыймыктанам. Элчибек, өзү кесибиңиз боюнча орус тили мугалими болосу буюрса, бирок кантип ырдап чыгармачылыкка аралашып калдыңыз? Чыгармачылыкка ушул мектеп учурдан баштап эле бир аз иш-чараларга ырдап, ушул сыяктуу болуп жүрүп, ушул университетке келгенде ошо университеттин иш-чараларында жүрүп эле андай билинбестен аралашып, сүңгүп дегендей жүрөм. Хобби катары. Азыр болсо сиздерге тапшырма, колуңуздарга текст беребиз. Ошону ар бириңиздер өзүңүздөрдүн өнөрүңүзгө жараша, сиз актерлук чеберчиликке жараша образ жаратып берсеңиз, ал эми сиз обон чыгарып ырдап берсеңиз. Ойдо жок иш күтпөгөн жерден башталат. Аскерден жаңы келгем. Мотордуу бөлүктө кызмат өтөп, шофер болуп жүргөм. Өзүм балдар үйүндө чоңойгом. Алыбек Жантурин деген досум менден 1 жыл мурун аскерден бошонуп кетти эле. Балыкчынын автобазасында иштеп жаттыр. Башка барар жагым болбогон соң мен да аны издеп жөнөдүм. Алыбек экөөбүздүн эңсегенибиз Тияншан менен Памир боло турган. Мени жакшы кабыл алышты. Жап жаңы зил машина беришти. Майышкан бир жер жок. Чынымды айтайын, мен да машинени адамдан кийин көрбөдүм. Мотору да күчтүү, бир мыкты чыкканына туш келген экен, жакшы асырап жүрдүм. Рас, жүк таш керек көп ала бербейбиз. Тияншандын жолу деген кандай? Дүйнөдөгү бийик тоолуу автотрассалардын бири. Чоң рахмат. Өзү агайдын жанында бир аз сүрдөп турам. Биз эми обончу болбогондон кийин бизге бир аз оорураак тапшырма болуп калды окшойт. Антсе дагы аракет кылып көрөйүн бир куплетине. Сен башка обонго кошуп кое бербейсиңби? Маселен. Жок, обон өзүң жарат деп атат да. Ошол биринчи обонду жаратып көрөйүн. Көрчү, мүмкүн кийин да сен обон жаратып кетерсиң. Ошондуктан эң биринчи жаш сүйүп бермек жакып калкар кийип жолукту. Ошондуктан эң биринчи жаш сүйүп бермек жакып калкар кийип жолукту. Азыркы учурда киноакадемиянын 1-курсунун студентисиз. Бир топ жылдардан соң кайрадан студент болуу сезими кандай болуп жатат? Албетте мен менен чогуу окуган курстарым өзүмдүн балдарым, кыздарым менен тең. Анан кийин бир жагынан өтө кызыктуу. Ошол жаштык дем, жаштык күч, анан кийин жаштык талант, ошолорду ойготуп аларга өзүм да жардам берип, мен алар менен чогуу кадимкидей эле
ошолор менен жашташ эле жүрөм да. Ошо мен үчүн сыймык ошолор менен чогуу окуганыма. Элчиге айтсаңыз, буйрулса эки жаатты тең алып кетүү пландары барбы? Тагыраак айтканда, мугалимдик кесип жана чыгармачылык жаатыда. Ушундай суроолор көп болот. Ушул чыгармачылык жакта дагы аралашып жүрөсүң, мугалимдик тарапта окуп атасың, эми кайсыл кесипти кайсыл аркалайсың деп ушундай күтүүсүздөн суроолор болуп калат. Эми бул өзүм деле мен мындай болом, мен андай болом деп бир багытты бир көздөп жүрбөгөн экенмин да. Бир акырындык менен эле ушул орус филологиясын окуп жатып эле акырындык менен билинбей ушул чыгармачылык жака көбүрөөк ыктап, аралашып кете турган болуп калдым да. Анан эми албетте биз Турмуш көрсөтөт. Эми бул окуган кесибибизди таштабайбыз. Бүгүнкү эфирди жыйынтыкташ үчүн агай сиз окуу жамаатына каалоо тилектериңиз болсо айтып берсеңиз, ал эми сиз жакшы чыгарма менен жыйынтыктап койсоңуз. Мен ушул айтат элем, эртең Кудай буйруса ушул окуу жайга президентибиз келет деп атат. Келсе ушул окуу жайдын күчү менен даярдалган ушул Атырбек Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына байланыштуу баягы чыгармаларынан үзүндүлөр коюлат. Андан сырткары кичине концерт да берилет. Негизгисинен ошо чыгармалары өтө философиялык негизде коюлган чыгармалар. Ал чыгармаларды ошол президенттин өзүнө тартуулайбыз. Андан сырткары мен айтат элем, ушул биздин студенттерибиз өтө жигердүү, өтө талапты, жакшы кабыл алышып, коюлган талаптарды жакшы ойноп атышат. Эми көз тийбесин, эң негизгиси ушул студенттердин таланттары, ачылбаган таланттары мына ушул Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгында ачылып атат. Мен ушуга ыраазымын. Анан мугалимдерге дагы ыраазычылык билдирем. Ушул мугалимдер дагы ошо студенттер менен кошо жүрүп, студенттерге акыл насааттарын берип, жакшы бир ой толгоолорун айтып, алар дагы ушул мугалимдер дагы жардам берип атышты да. Эми ошол мугалимдерге дагы чоң рахматымды, ыраазычылыгымды билгизем. Кудай буйруса, мына эртең ушул Чыңгыз Айтматов 90 жылдыгын ушул актыгы залда белгилейбиз. Окуу жайга болгон өзүмдүн каалоо тилектеримди айтып кетпесем болбойт. Мына окуу жай жылдан жылга өсүп атат да. Өсүп, ушунчалык башкача да. Мен бир жагынан студент болгонума сыймыктансам, экинчи жагынан ушул окуу жайдын өзүнүн бир башкача бир бейишке келгендей болосуң да, окуу жайга келгендечи. Бир сезимдер башкача болот экен да. Мен ойлойм, ушул биринчи курска тапшырган студенттердин дагы ушул жигерденип, окуп, кызыгып ушул окуу жайга, анан ушул окуу жайдан бүтсөм деп дилгирленген студенттерге ийгилик каалайт элем. Бир жагынан алардын окуусуна ийгилик, экинчи жагынан таланттары ташкындай берсин демекчимин. Рахмат агай, сиздин сөзүңүзгө кошулам. Анда эмесе мен из калтыр, жогоруда жакшы сөз болду. Ошого из калтыр бул дүйнөгө деген аткар берейин.
чыгармачылык силерге ийгилик каалайбыз. Кыргызды кыргыз кылып турган мыктылардын катмары бар. Ошол катмардын бир бүктөмү болгон маданият чөйрөсү. Мына ошол маданият чөйрөсүнө өз салымдарын кошуп келе жаткан агаларыбызга чыгармачылык ийгилик каалап, эфирибизди жыйынтыктайбыз. Келерки берүүдөн кездешкенче.